Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими мен Кырбашева Бибайша. Бүгүнкү сабагыбызда 9 класс алгебра сабагынан темабыз квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууга көнүгүштөө. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты квадраттык функция квадраттык үчмүчөнүн аныктамасын кайталашат. Экинчи, квадраттык үчмүчөнүн тамырларын таба билишет жана квадраттык теңдеменин тамырын табуунун эки формуласын колдоно алышат. Үчүнчү, квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажырата билишет. Силер алгебрадан квадраттык функция, квадраттык үчмүчө деген теманы өткөрсүңөр. Мына ушул боюнча кичине кайталап алалы. Кана квадраттык функция деген эмне? Y барабар ax квадрат плюс bx плюс c түрүндө берилген функция квадраттык функция деп аталат. Бул жерде a, b, c деген сандар, ал эми x болсо өзгөрмө. Ал эми квадраттык үчмүчө деген эмне? Квадраттык үчмүчө деген ax квадрат плюс bx плюс c түрүндөгү көпмүчө квадраттык үчмүчө деп аталат. Бул жерде мурунку темабызда квадраттык үчмүчөнүн тамыры деген эмне? Квадраттык үчмүчөнүн тамыры деген квадраттык үчмүчө нөлгө айлана турган өзгөрмөнүн мааниси. Квадраттык үчмүчөнүн тамырын табыш үчүн квадраттык үчмүчөнү нөлгө барабарлап, анан квадраттык теңдемеге келип калганда, квадраттык теңдемени чыгаргандай кылып эле чыгарабыз. Мисалга алалы. Мисалы, бизге мындай деген квадраттык үчмүчө берилсин. 5x квадрат минус 3x минус 2 квадраттык үчмүчөнүн тамырын тапкыла. Квадраттык үчмүчөнүн тамырын табыш үчүн 5x квадрат минус 3x минус 2 барабар 0 деп алабыз. Анда бул квадрат теңдемеге келип калат да, бул квадрат теңдемени чыгарабыз. Квадрат теңдемени чыгарыш үчүн мунун дискриминантын табабыз. Дискриминанттын формуласы кандай эле? Дискриминант барабар b квадрат минус 4ac. Ушул формулага коебуз. Квадрат теңдеме биринчи мүчөсү 5a 5ке барабар, экинчи мүчө b минус 3ке барабар, бош мүчө c минус 2ке барабар. Ушул формулага коебуз. b'нын ордуна минус 3-түн квадраты минус 4, a'нын ордуна 5ти коебуз, c'нын ордуна минус 2-ни коебуз. Барабар чыгарабыз. Минус 3-түн квадраты 9, 4-тү 5ке бөлсөң 20, 20-ны 2-ге бөлсөң 40, минус менен минустун көбөйтүүсү плюс болот, плюс 40. Барабар 49. 49 оң сан болгондо, дискриминант оң сан болгондо, теңдеме эки тамырга ээ болот. X биринчи, экинчи. Формуласы минус b плюс минус тамыр алдында дискриминант бөлүнгөн 2a. Мына ушул формулага коебуз. Минус b'нын ордуна минус 3-тү коебуз да, минус 3 плюс минус тамыр алдында 49 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 5. Барабар. 2 минус катар келгенде минустун көбөйтүмдөрү плюс 3-тү берет. Плюс минус тамыр алдында 49-дан 7 чыгат бөлүнгөн 2 жерде 5 10. X биринчи деп, биринчи плюс ала турган болсок, 3-кө 7-ни кошсок 10, 10-ду 10-го бөлсөк 1 болот. X биринчи 1ге барабар, X экинчи барабар. Минус менен ала турган болсок, 3-төн 7-ни алсак, минус 4 болот. Минус 4 бөлүнгөн 10 болот. Мунун агымында бөлүмдө минус 2-ге кыскартып билсек, минус 5-тен 2. Демек, бул квадраттык үчмүчөнүн тамырлары 1, анан 5-тен минус 5-тен 2-ге барабар. Эгерде дискриминант терс сан чыгып калса, анда квадраттык үчмүчөнүн тамыры жок болот. Эгер дискриминант нөлгө барабар болуп калса, квадраттык үчмүчөнүн тамыры 1-ге барабар болот. Бул балдар мурунку өтүлгөн тема боюнча кайталадык. Эми теманы карап көрсөңөр, квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Бул квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда төмөндөгүдөй теорема менен формуласы айтылган. ax квадрат плюс bx плюс c барабар. Бул квадраттык үчмүчө. Квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда төмөндөгүдөй формуланы далилденген. А бул биринчи коэффициент, а кашан сыртына жазылат? X минус x биринчи, x минус x экинчи. Бул жерде x биринчи анан x экинчи деген бул тамырлар болуп эсептелет.
тамырлары. Демек, мына көбірек формуладан қысқаша мұны дәлелесін бербейлі қойылу уақыттар болып қалатат. Мына ушул формуланы колдоносуңар. Демек, квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн биринчи квадраттык үч мүчөнүн тамырларын таап алышыбыз керек экен балдар. Мына ушуга мындай деген мисал карайлы. Мисалы азыр. Мисалы 3х квадрат плюс 4х минус 2 деген квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраталы. Буну көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн ушул квадраттык үч мүчөнүн тамырын табабыз. 3х квадрат плюс 4х минус 2 барабар нөлдү алабыз. Анан мына монун тамырын табабыз. Тамырын тапканда, экинчи коэффициент жупсан болгондо биз дискриминанттын экинчи формуласын колдонобуз. Мындай деген. Дискриминант 1 барабар k квадрат минус a'сы. Бул жерде экинчи коэффициент жупсан болгондо дискриминанттын формуласы k квадрат минус a'сы. K деген бул экинчи коэффициенттин жарымы болуп эсептелинет. K 4-түн жарымы 2, 2-нин квадраты минус a'сы 3 көбөйтүлгөн минус 2. Барабар чыгаралы 2-нин квадраты 4, 3'тү 2'ye көбөйтсөк 6 плюс 6 барабар 10. Дискриминант 10 нөлдөн чоң болгон үчүн дискриминант 10 сан болсо теңдеме 2 тамырга ээ болот. X биринчи, экинчи барабар формуласы минус k плюс минус тамыр алдында дискриминант 1 бөлүнгөн a. Бул экинчи формула. Ошондо барабар чыгарабыз. K'нын ордуна жарымын коебуз да, экинчи коэффициент жарымы. Минус 2 плюс минус тамыр алдында 10 бөлүнгөн a. A'быз 3кө барабар. 3кө барабар. Мына момундай деген 2 тамырга ээ болду. Плюс менен алсак биринчи тамыр, минус менен алсак экинчи тамыр болот. Эми мына могу эмени квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Кайра жазалы 3х квадрат плюс 4х минус 2 барабар квадраттык үч мүчөнү жазып, мына могу формуланы колдонобуз. Колдонуш үчүн биринчи барабардан кийин биринчи коэффициент жазылат да 3'тү жазабыз. Жаздыкпы мынакей. Эми x'ти жазабыз дагы. X минус деп туруп, монун биринчи тамырын жазабыз. Минус 3 плюс тамыр алдында 10 бөлүнгөн 3. X минус деп туруп, мынакей. X минус деп туруп, экинчи тамырын жазабыз. Экинчи тамырдан минус менен алабыз. X минус 3 минус тамыр алдында 10 бөлүнгөн 3. Мына монтип көбөйтүүчүлөргө ажыраттык балдар. Көбөйтүүчүлөргө ажыраттык минус 3. Кой, мен могу жерге 2 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн аны биринчи нөлгө барабарлап, квадрат теңдеме келтирип алып, анан анын тамырын таптайбыз. Тамырын тапкандан кийин ax квадрат плюс bx плюс c барабар a көбөйтүлгөн x минус x1 көбөйтүү x минус x2 деген формула коюп эле жазып койсок көбөйтүүчүлөргө ажырайт. Көбөйтүүчүлөргө ажырайт дегенimiz мынакей. A көбөйтүү x минус x1 көбөйтүү x минус x2. Бул жерде ар бир көбөйтүүчү, общий көбөйтүү деп аталат. Биз демек квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык балдар. Мисалы жоп жазып коелу 35. Жоп эмени айтам. Номер 35 деп коелу. 35-тен чыгаралым, да? Алып бер. Айтабыз. Балдар, анда эмесе ушу квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу боюнча китебиңердин 19 бетинде номер 35-тен бир мисал карайлы. Мисалы номер 35-тин a'сы 2x квадрат минус 5x минус 7 деген квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Эмелеки айткандай эле, мына ушуну нөлгө барабарлап алабыз. X квадрат минус 5x минус 7 барабар нөлдө алып, теңдемени чыгарабыз. Бул жерде a эмнеге барабар? A 2ге барабар. B коэффициент минус 5ге барабар. C бош мүчө минус 7ге барабар. Эми формулага коебуз, дискриминант барабар. Кандай эле формуласы? B квадрат минус 4ac. Ордуна коебуз. B'нын ордуна минус 5'ти. Минус 5'тин квадраты минус 4 көбөйтүлгөн. Анын ордуна 2'ни коебуз, C'нын ордуна минус 7'ни коебуз, барабар. Минус 5'тин квадраты барабар 25. Минусту минуска көбөйтсөң,
плюс болот, плюс 4-8, 8-7, 56, 56, барабар 81. 81 10 болгон үчүн дискимден 10 болгон үчүн 2 тамырга ээ болот. X биринчи жана экинчи барабар. Формуланы кайра жазам. Минус b кандай эле? Аркылуу плюс минус тамыр алдына дискимден бөлүнгөн 2a. Ордуна коебуз. Б'нын ордуна минус 5'ti койгондо алдына минусу менен кошуп 5 эле болот. Плюс 5 болот. Плюс минус 81ден дискриминанттан 9 чыгат. Бөлүнгөн 2 көбөйтүү a болсо, a 2'ye барганда 2 жерде 2 4. X биринчи деп туруп, плюсун алабыз. 12 алалы, плюсун алсак 5ке 9 кошсок 14. 14 бөлүнгөн 4. 14'tü 4 бөлсөк, кыскартсаң 2'ge. 2'den 7 болот. X экинчи дейбиз. X экинчини алабыз. Минусу менен ала турган болсок, 5'ten 9'du алсак минус 4, минус 4 4 бөлсөк минус 1. Мына 2 тамырын таап алгандан кийин эми көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Кайра бияка көчүрүп жазалычы квадрат көчүрүп 2x квадрат минус 5x минус 7 барабар. Жанагы формула боюнча могу 2 алдына коэффициент 2 өзү жазылат. X минус деп туруп биринчи тамырын жазабыз. 2'den 7. X минус деп туруп экинчи тамырын жазабыз. Ошондо x минус анан еще минус 1 болсо, могу жерибиз плюс болуп кетет. Плюс 1 болуп кетет. Эми муну дагы жөнөкөйлөтүп койсок, бул сыртында 2 деген санды биринчи кашага көбөйтүп беребиз. Биринчи кашага көбөйтүп барабар 2x койсок 2x 2 менен мына 2'den 7'ni көбөйтсөк 2 менен 2 кыскарып кетет да, минус 7 калат. Минус 7x плюс 1 деген 2 көбөйтүүчүлөргө ажыратты. 2 кашанын көбөйтүүсүнө ажыратып алдар. Эми кайра текшерип көрсөңөр, тескери операция. Могу 2 кашаны 2 мүчөнү көбөйткөндө 2 кашаны көбөйтсөңөр, кайра эле мунун квадраты түшүнчө келип чыгат. Эми силерге номер 35'те калган B'дан M'ге чейин үйгө тапшырмага чыгарып келесиңер. Үйгө тапшырмага номер 35'тин B'сынан баштап M'не чейин балдар.